Мен тажап калдым ушул процесстен, тажап калдым. Момтип үйдү жаап койгон. Боз үйдө туруп атабыз. Ушул үй өзүмкү. Мына өзүмүн үйүм, мына өзүбүздүн семьямкы, мына документи колумда туруп, өзүмүн үйүмө 3 миллион акча сурап атат. 3 миллион бересиң дейт. Мына зынжыр. Мына. Бул чынжырга ошо качан бул зынжырды 7 мартта мени чыгарган болсо, 8 где-то бир 11-12-синен баштап акыран коюлду. Үйдөгү вешти баарын жака чыгарып туруп мына могу үйгө. Кошуна дагы жакшы баг, ушу кошуна бар үчүн мына бүтпөгөн үйгө киргизишкен. Өзүндөгү өткөзүп алган документин көтөрүп келбейби. Тапшына мен өлүп калсам кантип бетиңер чыдайт? Азыр атамды за покушение деп уже гомго алып кетип атышат. Супер ТВнын акыйкаттык издегендер берүүсүнө Бишкек шаарынын рухий мурас конушунун тургундары актер Кубандык Камалов жана анын атасы Чырмаш Доронов кайрылды. Ата бала буга чейин бирөөдөн карызга акча алып, бересесинен кутулсак да үйүбүздү алдырып алдык дешет. Мындан улам үй бүлө убактылуу баш калкалоо үчүн мына бул боз үйдү тигип жашап жатышканын айтты. Окуя кандайча болгон? Маселе козголгонуна көп убакыт болсо да, дале чечилбей келе жатканына эмне себеп? Тараптардын үнүн угуп көрдүк. Мына зынжыр. Мына. Бул чынжырга ошо качан бул зынжырды 7 мартта мени чыгарган болсо, 8 где-то бир 11-12-синен баштап акыран коюлду. Ошол убакта милицияларды көрсөңөр керек. Милициялар жөн эле баса калып тепкилеп туруп, колу бутуман кайрып туруп алып кеттиби? Алып кеткенден кийин келинчек үйдөгү вешти баарын жака чыгарып туруп мына могу үйгө. Кошуна дагы жакшы баг, ушу кошуна бар үчүн мына бүтпөгөн үйгө киргизишкен. Анын ортосунда айтып атпайм бир ууру бала деген. Ошол журналистмин деп кошулуп жүргөн да. Буну чыгарып койгондун ортосунда канча деген буюмубуз жок. Бир. Мебелдерибиз сынган. Бул жерде сот аткаруучу билбейм, эмнени аткарды билбейм бул. Сот аткаруучу. Мына азыркы акыбалыбыз ушул. Бул жерге акыран дегенден кийин дагы ал акырандар биз законго баш ийип, мен ушул жерде отурдум. Бияка кирсең мүмкүн эмес. Балега калып кетем. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Боз үйдү жакшы мына эл бар экен, эл 7-синде чыгарса 7-8 күнү таң атпай эл топтолду. Кошуналар, дос, жолдош деген таанып алган немелер келди. Мына боз үйдү тигип беришти. Боз үйдү акырында айла кеткенде ушуга деле каниет кылып анан 6 неберем бар. Кыздарым, мына баламын немеси. 2 неберем больницага жатып чыгышты. Мына азыркыга чейин көк жөтөл болуп жөтөлүп атат. Нерде ал убактада кандай суук болуп атты. Сыз. Анан акырында айлам кеткенде 20 миңге баламын квартирага чыгардым, 2 баласы менен, 2 кызы менен кызымы кайын журтуна бар дедим, ошака бар дедим. Себеби алар дагы ушул жерде жүрүшүп, там аракет кылып атышат да. Жолдошу күйөө балам немеде болчу, Россияда болчу. Ал өзүнүн немесине кетти. Анан акырында мына келинчегим эртең менен ишке кетет байкуш. Азыр ошондо жубайыңыз экөөңүздөр бул жерде болот. Ушул жерде орозону ушул жерде кармадык, мына ушул жерде күнү түнү ушул жерде жатам, ушул жерде турам. Колу кошуналарга неме кыласың, чай алып келет, ичесиң, коесуң. Суук кандай болуп атты. Мен билем, акылым жетип турат. Ушул жерден чыгып кетишке билем. Мен бомуш болуп көчөдөгөн жок. Мен любой жерге кирем. Киргени менен мен бу жерден ажырасам эле бүттү да. Биздин кыргыздардын закону ошондой да. Таштап качты, бүттү, койду. Мына ушул акыбал менен жашап атам. Октябрь районунун ушу Туңгуч райондан ушул рухий мурас ушул үйдүн жашоочусумун. Биз азыркы шартыбызда мына биз өзүмүн үйүм, өзүмүн түп жеринен бери алып, өзүбүз фундаментинен баштап, кыскасы ушул убакка чейинки баарды курап, тайла ушу үйдү кураштырган үйдүн ээси боломун. Азыркы шартта мына өзүмүн үйүмө зынжыр байланып, өзүм заборумун сыртында боз үйдө
ушундай келгин кишидей болуп жашоо ушундай болду. Бул акыбалга туш келгендимдин себеби бир 11-12 жылдан мурунку жылдары бул туңгучта ал убакта мен Россиялап жүргөнмүн. Ошол убактарда бир келинчегим Доронова Гүлсина Таштанбаевна деп бул туңгучта домдордун алдында бир катар магазиндердин катарында ошол магазин иштеткен экен. Ошол жерде иштетип жүрүп, ал убакта эмне экенин билбейм, мына элде процент албай, процент бермей аябай күчтүү болчу. Анан магазин иштеткенде оборотко акча керек да. Ошонун айынан акча берип атат деп, анан ошо көпчүлүктүн катарында Назира деген акча берип атат деп, анан эл менен барып ошол жерден акча алган экен. Акча алганда эмне бул? Кыргызча эле, кыргызча 50 миң акча алган экен. Ал жерде же бир кол жазма, же бир через нотариус деле болгон эмес. Ошол жерден кыргызчылык кылып эле 50 миңди алат. 50 миңди алып, алардын проценти аябай чоң көлөмдө болгон үчүн бир өзү айткандай болуп көп эле убакыт иштеткен го. Иштетип анан акырында эсептесе, жалаң эле ошонун пайдасына иштеп, өзүнө эч нерсе калбайт. Наоборот, уже күндөн күнгө карыз боло баштайт да, анан коркуп кетип айтат: "Назира, мен мындан ары сенин немеңди, акчаңды иштете албайм. Мен уже ушул убакка чейинкисинде эле жалпы эсептегенде, башты 50 миң алган болсом, мен сага 100 миң ашык акча берип койдум. Давай лучше мен токтотом" дейт да, анан 50 миңин берип, анан болду токтотуп салат. Токтотуп салганда деле ошол алганда деле кыргызча. Ал жерде эч кандай жазма бир неме болгон эмес. Ошо менен булар бүтөт, мамилеси бүткөндөн кийин ошол учурда как раз бул Кыргызстанда оор жашоо болуп калып, семьям менен уже Россияга кетишке туура келди. Чоң кызым, мына балам баарыбыз кеттик. Кыскасы, почти 16-жылы кайтты келинчегим. 16-жылы мартта кайтып эле мына аэропорт Манаста барат. Биринчи Москвага кеткенде поезд менен кеткен. Кайра кайтканда самолет менен келип Манас аэропортунда таможнядан өтүп атканда ошол жерден эле кармап айтыптыр: "Сиздердин ушундай ишиңиздер Октябрь сотунда ушундай аласа береседен" деп ал жерден түшүндүрмө берет. Ал жерден келип эле анан бул үйгө келгенден кийин Октябрьский сотуна кайрылса, чындап эле ал жерде даже калса заочный решение менен биздин жашап аткан үй Назирага өтүп кетти деген документти көрсөтөт. Ошондон баштап эле ошондо жана сиз келинчегиңиз карызга алган адамга өтүп кетти. Ооба, Октябрьский сотко барып кайрылса, баягы акча берген. Ошонун атынан мен аялыма үстүнө арыз жазылган факт бар экен. Арыз жазылып, ошонун эсебинен акчанын суммасынан биздин үйдү өткөзүп салган учур экен. Даже биз келгенге чейин ошол экен. Андан кийин анан угуп алып жүгүрүп канча жерге кайрылды, сотко коюлат, башка болот. Эч кандай ал жерде кайра эле ошол эле күчүндө калып жүрдү. Кайсы убакта кайрылса эле ошолор тарапка чечилет. Эми мындай бул жерде биз билдик, үйдүн өткөнүн билет дагы эч жерден табышпайт. Ушул учурга чейин жүзүн көрө элек. Мына эми азыркы ушул учурда биз көчөдө отурган акыбалыбызга карабастан, мына бул ушул үй өзүмкү, мына өзүмдүн үйүм, мына өзүбүздүн семьямкы, мына документи колумда туруп, өзүмдүн үйүмө 3 миллион акча сурап атат. 3 миллион бересиң дейт. Үйүңү кайтарып беребиз дейт. Алар алып алгыдай ким, пример? Аларда кана документти көргөзгөн киши жок. Ушул үйдү мына адвокаты, өкүлү бул ким, бул үйдүн ээси болуп атат. Мага жок дегенде Назира ошол өзүндөгү өткөзүп алган документин көтөрүп келбейби деп мен ушуну күттүм да. Биздин жогорку органдагы кишилерибиз эч кимдин акылы жетпейби ушуга. Аны алып келбейби? Мына деп менин башыма чапса деле ыраазымын да. Мына документ, мына мунунуку үй. Же ал жок. Болгону эле жөн эле абадагы закон менен эле ушул 3 миллион сурап атат. А бул жерде биздин жогорку кишилерибиз эмнени ойлоп атат? Кандай кылып атат? Мен кимге кайрылсам болот? Мен айлам кетип калды азыр. Азыр сиз Октябрь райондук соту карап атат ишиңизде? Бизди бул жерде Октябрь райондун соту карап атат. Городской прокуратура да бар, генеральный прокуратура да бар. Мен эми аша чабып биротоло эле мен баарын жамандап жүрүштөн алыспын. Мага чындык, калыстык керек. Мына азыр Октябрьский сотто жүрүп атат. Мына немесинде 28-ине коюлду. Сот аткаруучу менен выселение боюнча коюлду. Коюлганы менен ал жерде деле эч кандай жылыш жок да.
жылыш жок, результат жок ал жерде деле. Закон менен азыр сот аткаруучудан требовать этип атат. Сен дейт, кайсы закон, кайсы кагаздын эсебинен үйдөн чыгардың десе, ал табып бере албай атат. Уже экинчи процесс ташталып атат, экинчи процесс. Ушуларга эмне кыргызча болуп кеткенби биздин закондор? Кыргызчабы? Таппадыңбы? Издеп табып кел деп кое берип эле отура береби? А биз баарын доказать этип тапшырып атсак, мен ойлогом, бир 10 күндүн ичинде же биротоло ажырап каламын, же мен жака өтөт деп. Азыр жок болуп атпайбы? Бир жооп берген киши жок бизге. Аныктап далилдеген. Каерге барсаң, культурный галстукчан, костюмду кийген, кабинетинде культурный сүйлөйт. Закон боюнча ушундай дейт, биз закондон чыга албайбыз дейт. Айласыз мен байкуш. Баштан кучактап кайра чыгам. Дороновдун сөзүнө анын уулу Кубандык Камалов кошулуп, буларга токтолду. Уже биздин ызычуубузга 1 айдай болуп калды. Буга чейинки бардык маселелер боюнча атам бардыгына түшүндүрүп кетти. Мен кыскача эле айта кете турган болсом, болгон иштен бери 1 ай өттү. 1 айдан бери мына ушул акыбал. Момтип үйдү жаап койгон. Боз үйдө туруп атабыз. Башында мен дагы балла чакам менен боз үйгө келгем. Анан атамдар менен акылдашып, атам айтты, силер квартирага чыгып тургула убактылуу деп. Атам болсо иштин аягына чейин ушул жерде жашайм, ушул жерден акыйкатты табам деп отурат. Бирок 1 ай өтүп калды, дагы деле натыйжа жок. Бул үйдү ошол мен 7-класс кезимде 2006-жылдары өзү салганбыз, кошуналарда күбө. Башынан эле пайдубалынан бери эле өзүм иштеп, кичинекей болчумун, ташып берип, ушул жерде салып, ушул жакта жашап келгенбиз. Анан ошо азыр үйгө деле кире албайбыз. Өзүм квартирада туруп атам. Бала чакам кичинекей болгондуктан, бирөөсү 1,5 жашта, бирөөсү 3 жашта. Анан атам аягында тажаганман айттым, ата макул, мейли берсе берип салып деле ушундан токтотолучу, момтип элге деле чыгып деле эме болуп атабыз. Мен тажап калдым, ушул процесстен тажап калдым десем, атам айтты, сен жумушуңду кыла бер, жумушуңа чыга бер, мен иштин аягына чейин чыгам. Эгер закон аягына чейин чыгарып туруп, таза кылып туруп, үйдөн чыккыла десе, мен унчукпай кетем. Бирок мага акыйкат керек, мен ошол акыйкатка жетем деп азыр көгөрүп отурат. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, ошол видеодо жана атам экөөбүздүн ызычуу болгон кездечи, ошол кезде деле кийин мындай такташтырып сураштырып көрсөк, негизи ошол ровддан келген милиция кызматкерлери жөн эле тартипти сактап бериш керек экен да. Ал жерде даже тартипте сакталган жок, атамды сабап эле кирип кетишкен. Ал боюнча эч кандай эч нерсе натыйжа жок. Бизге келгенде эле мыйзам иштеп атат. Силер туура эмес кылып атасыңар, силер законду бузуп атасыңар деп. Алар тараптан закон бузулуп атат, бирок аны эч ким карабай эле. Мисалы ошол эле сот исполнитель өзүнүкүн аткарды, ооба, соттун чечиминдеги решенияны аткардым деп атат да. Бирок ошол эле Айымбүбү жана Үмүталиева Айымбүбү өзү эле келип атат да. Бизди выселенияга чыгарып аткандачы. Назира өзү такыр келген жок. Бирок Айымбүбүнүн жанагы доверенностьтинда эч кандай үйдү алып берүү, өткөзүү боюнча разрешение жок экен агачы. Ага мыйзам жол бербейт экен. Ал боюнча дагы сотко кайрылганбыз. Азыр 28-inde кайра сот каралат. Суд исполнительден сурап атат. Эмненин негизинде сен чыгардың дагы, үйдү кимге тапшырып бердиң? Кайсыл документтин негизинде десе, 2 процесс өттү. 2 процессте тең ошого жооп жок, документи жок, таап бербейт. Мына 3-чү процесс болот 28-inde. Анда дагы эмне деп жооп берет, эмне документ алып келет, аны да көрө жатарбыз. Үй талаш окуясы менен тааныштыгым бар деген Дороновдун кошунасы буларга токтолду. Мен Чырмаш байкенин кошунасы болом, атым Бакыт болот. Экөөбүз 2005-тен бери жер алгандан бери кошунабыз. Ошол мен уже жерди үйдү түптөп баштаганда, Кубан кичинекей бала, Кубан баласы 7-класс болчу. Ошондо келип менден күрөк сурап эметип жүргөн бала болчу. Анан булар Россияга кетип, Россиядан келип ушул үйдү өз эмгектери менен 7 жыл, байке 7 жыл Россияда жүрүп ушул үйдү курду. 7 жыл Россияда үй көрбөй жүрдү. Үй көрбөй жүрүп 7 жылдан кийин ушул үйдү курду. Эми бул мындай мен айтып кетет элем, акыйкаттык керек да. Анан бул байкелер өздөрүнүн үйүнө казыр өздөрү кире албайт. Окуяда каармандарыбыз айыптап жаткан Назира аттуу айымдын өзү менен байланышууга
Жасалган аракеттер натыйжасыз болду. Мындан улам анын жактоочусу менен байланышып, мындайча жооп алдык. Мен лично эки жолу тынчтык келишимине келип алай. Төлөп бергиле деп төлөп берген жок. Выселение жетти да, выселение чыкканы канча болду? Мен андан бери да канча болду? Ой эми тигиндей мындай келишкиле. Тиги бул деп айтсаң, анан бул өзүнүн ушундай атына жараша зат экен, чыр киши экен, ошентип эле чырлап турат. Ошондо алар айтып жатат да, эч кандай документтердин жок эле, алар биздин үйдү тартып алышты деп. Сиздерде эч кандай документтер жокпу, э? Кандай документ? Эмне документ керек экен? Үйдүн документтери. Үйдүн документтери эмне экен? Ал причем тут үйдүн документтери? Бул үй мага эле тандык болчу. Мен аларга болгон карсымдын баарын төлөп бүткөнбүз. Болгону биз карсы төлөдүк деген. Аны ошо карап аткан сот же башка тепе Верховныйга чейин булар канча арызды каралды, келе сол эмес да элдин баары эле ушу. Анын кызыкчылыгы бар. Тем более выселение болгондо тим эле сот деген щепетильно карайт аябай. Жөн эле муну чыгар десе эле чыгарып жүргөн документтан. Тартып алды деп ушундай сөзү бар экен. Биз барганда дагы ошо колунда документтерин көргөзгөн да, мына менин документтерим турат, алар эч кандай дагы 15-сиңи жокко чыккан документ. 15-сиңи бери өткөн да тияка. Протокол передача менен өтүп, собственно, Карпиева Назира. Сиз жактап жаткан адамдар эмне ошондо кандай себептерден алып калышкан ал үйдү? Сиз соттун чечими менен чыгарылды. Обращение взыскания на имущество болгон. Потому что өзү төлөй алган эмес. Бирок бизге ооба эме АИМББЖ эме бизге бирок ал айтып жатат да, мен карыздарым баарын кутулгам депчи. Ошон үчүн барабашын берсинчи баштап кылпайт. Бул окуяга укуктук баа берүү үчүн көз карандысыз юристтин пикирин алдык. Адамды үйүнөн чыгарыш үчүн эң эле биринчи соттун чечими керек. Сот акты о выселении. Милициялар өзүлөрү келип, же сот аткаруучулар өзүлөрү келип эле чыгарып салган укугу жок. Бул иш боюнча ошол порядок өтүлүптүр. Биринчи соттун чечими чыгыптыр. Акыркы жана заочный эмес, андан кийинки соттун чечими. Анан аткаруу иши башталып, сот аткаруучулар өндүргөн ишин баштап, анан алар акчалай түрдө өндүрө албай, ошол үйдү өндүрүп алышыптыр. То есть сот аткаруучулар өзүнүн мыйзамы боюнча порядогу бар. Биринчи акчалай түрдө аракет кылышат ошону өндүргөнгө. Эгер акчасы эч нерсеси жок болсо, андан кийин мүлктөрүн алганга аракет кылышат. Бул жерден демек ушул мүлкүн табышып, анан мүлктү неисполнение решения суда деп туруп анан өндүрүп алышты. Булар ошондой чечимден алышыптыр дагы, демек туурабы же туура эмеспи деп да айта албайм. Мисалы дегенде сот аткаруучулар андан мурун алдын ала аларды кабар берип, силердин үйүңөрдү алганы жатабыз, мына оценка кылып атабыз, жакын үйүңөрдү алабыз, эгер акчаңарды бергиле, макул болбосоңор даттангыла деп ошол нерселерди айтыш керек тигилерге. Предложение о добровольном исполнении деп коет. Анан ошол этаптардын баарын өткөндөн кийин тигилер макул, такыр эчтекерсине макул болушпаса, үйдү сатып алгыла дегенге да макул болушпаса, анда ошол соттун чечими негизинде выселение кылып салышат. Кадимкидей күч менен барып туруп эле жанагындай чыгарып салышат. Андан кийин ошол үйдү тартып алган учурда сот аткаруучулар 500 000 сомдук карыз болсо, 2 миллион сомдук үйдү толугу менен алар тартып албайт. Эгер алган күндө дагы ошол ашып калган сумманы кайрадан эле ошол кимден ошол үйдү тартып алышса, ошолордун счетуна өткөрүп беришет. Максимум аларга соттун чечими боюнча канча болсо, анан өзүлөрүнүн исполнительский сбор деген бар, ошонун 10%-ын алышат, калганын кайра эле кайтарып беришет. Эгер ошол кызыл китеп, госакт, кызыл китеп жөнөкөй сөз менен айтканда, эгер өзүндө болсо, бул жерден эгер ал өзүнүн ыктыяры менен бере турган, өткөрүп бере турган болсо, соттун чечими дагы болбойт болчу, чыгарып салгыла деген. Бул өзү ошол нерсеге өз ыктыяры менен бербейм, үйдү бошотпойм деген үчүн соттун чечими чыгып атат. Демек, алдынан дагы ошол жана госакты, кызыл китепти, аны баса калып колунан эч ким жуубайт. Үйдү бошотту, калганы ошол соттун чечиминин негизинде дальше сатып же бир нерсе кылып туруп, өзүн өндүрүп алып туруп, анан жаңы үйдүн ээсин мамлекеттик органга киргизип коюшат. Ошол моментте күйөөсү анда маселе көтөрүш керек эле. Бул үй деген биз никеге тургандан кийин алынган. Эгер никеге турганга чейин балким алынып калган болсо, күйөөсү дагы ага кандайдыр бир меники жарымы деп айта албайт. Эгер экөө нике тургандан кийин анан ошол үй алынган болсо, сатып алынган болсо, анда ал ошол учурда
бул жарым үй меники дегенге окуу бар. Бирок тил ошол үйдө тартып алып аткандар ал нерсени билбейт да. Күйөөсү макулбу, макул эмеспи. Демек алар ошол үйдү бизге өткөрүп бергиле деген талапты коёт. Анан ошол учурда күйөөсү анда өзүнүн укуктарын коргош үчүн ошол маселени көтөрүш керек эле. Жок, мен макул эмесмин. Мени ишке үчүнчү катары киргизгиле, үчүнчү тарап катары деп. Бүгүнкү күндө эгер иш аягына жетип, мамлекеттик каттоо органына жаңы үйдүн ээси болуп башка бирөө коюлса, башка булар чийилип, башка бирөө коюлуп, анан кызыл китеп жок деп аяка жазылса, демек бул кызыл китеп күчүн жоготот. Эң негизгиси ошол мамлекеттик каттоо органынын базасын көрүш керек. Өлкө, мамлекет кимди ээси катары билип атат. Кагаз түрүндө эле колумда кармап турган мен эмес, менмин деп айтканга болбойт. Мамлекет кимди ээси катары далил көрүп атат. Эгер соттун чечими чыкса, баардык этаптардан өтсө, демек мамлекет ошол жаңы кызыл китепти берип коет. Эгер Доронов байке өзүнүн укуктары бузулду деп эсептесе, мисалы сот аткаруучулар тарабынан алардын порядогу жазылган, биринчи предложение жана кагазын жөнөтүш керек, өзгөрүк чараңар менен төлөгүлө деп, андан кийин ушундай ар кандай бияка келгиле, минткиле, тинткиле деген өзүнүн порядогу бар. Эгер ошол сот аткаруучулар ал порядокду бузушса, эч ким буларга айтпай эле, үй акчаны бергиле дебей эле туруп эле келип алышса, алардын дагы укуктары бузулду деп эсептешсе, даттануу арыздары менен прокуратурага кайрылса болот. Мисалы, тактап туруп, эмне эле бузду ошол сот аткаруучулар? Бизди убагында айткан жокпу? Балким 500 000 сомдук карыз болсо, 100 миллион сомдук акчаны алып туруп, жарымын кайтарып берип айтат деп. Ушундай сыяктуу укук бузуулар болсо, прокуратурага же улук сот аткаруучуларга же сот департаментинин башчысына кайрылса болот. Ал эми Октябрь райондук сотунун маалымат кызматы окуя боюнча төмөнкүчө маалымат берди. Районного суда города Бишкек находится исковое заявление Доронова к Дороновой о признании права собственности на долю совместного построенного жилого дома. В настоящее время данное гражданское дело находится на стадии рассмотрения, и следующее судебное заседание состоится 5 июня 2023 года в 5 часов.